саясатын ишке ашырууда ушул деги эле студент жаштарыбыздын ар тараптуу болуп өсүп өнүгүүсүндө алдыга бир топ максаттарды коюу менен аны ишке ашыруунун үстүндө иштеп келебиз. Эң кичине иш-чарадан баштап чоң иш-чарага чейин ушул университетибизде өткөн бардык бөлүмдөр тарабынан болобу, кафедралар тарабынан болобу, деканат тарабынан болобу же университеттик деңгээлде иш-чаралар болобу, ушул жаш студент досторубузду катарга кошуу менен аларды жогорку деңгээлде уюштурууга аракет жасайбыз. Өткөргөн иш-чаралар боюнча айтып кете турган болсок, мына ички мобилдүүлүк боюнча окуу жайлардын арасындагы жылда өтүүчү студенттердин арасындагы достук фестивалына барып, тармактар боюнча биринчи орунду студенттерибиз ээлеп келатат. Окуу жылында кырдаалга жараша бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Атап айта турган болсок, жеңиш күнүнө карата онлайн короосунак өткөрдүк. Окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн командаларынын ортосунда өтө жогорку деңгээлде бул акчалай сыйлыктарды коюп, жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктарга, дипломдорго ээ болду. Башка кандай гана күн түшпөсүн ошону өздөштүрүүгө аракет кылып атабыз. Онлайн түрүндө биздин студенттерибиз өзүнүн чыгармачылыгына, өзүнүн дараметини онлайн түрүндө болсо дагы көрсөтүп атат. Тил күнүнө карата 23-сентябрга карата биз тил тагдыры, эл тагдыры деген иш-чара өткөрдүк. Бул Баткен медиа борбору менен бирге биздин студенттерибиздин мамлекеттик тилге болгон сезимдерин, мындай мамилесин жакшы жакка өзгөрттү деген ойдобуз. Андан сырткары биз кече жакында студенттер күнүн дагы онлайн тартибинде өткөрдүк. Мында дагы куттуктоолор, каалоолор, ыр белектер ушул онлайн тартипте өттү. Өлкөбүздүн атын дүйнөгө тааныта турган жаштарды тарбиялоо бул эң биздин негизги максаттарыбыздын бири. Ага эжекелерибиз, ушул тармакта иштеп жаткан ага эжекелерибиз өтө мыкты кадрларыбыз бар. Мына ушул кадрлар менен биз дагы да алдыда зор ийгиликтерди багындырабыз деген ойдомун.